Бул атактуу Семен Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы. Бүгүн анда маанилүү иш-чаралар өтүп, 2024-2025 жылдын бүтүрүүчүлөрүнүн эмгектери, мугалимдердин сынына коюлууда. 4-курстун студенттери заключительный просмотру, бул просмотрдан кийин булар дипломный проект чыгышат. Ошо менен 2 айда мондой чоң дипломкаларды жазышып, анан сессия этет. Окуу жайдын тарбиялануучулары мындай сынактардан кийин дароо дипломдук иштерин даярдоого киришишет. Бул жылы уядан 60 тарбиялануучу учуп жатат. Көркөм сүрөт окуу жайы азыркы учурда ушу көп булуттуу мамлекетибиздеги сүрөткө дилгир жаштарга билим тарбия берүү менен бирге ошо заман талабына ылайык адистерди даярдап чыгарууда. Биздин окуу жайыбыздагы бөлүмдөргө токтоло кетсек, живопись бөлүмү, дизайн бөлүмү, графикалык дизайн бөлүмү, графика бөлүмү, ошондой эле декоративдик прикладдык бөлүмү. Бул бөлүм 3 багытта жүргүзүлөт. Текстиль бөлүмү, керамика, ошондой эле булгарыны көркөм иштетүү. 2024-2025 окуу жылында биздин окуу жайыбызды 60 бүтүрүүчү аяктаганы турат. Окуу жылыбыз ачылгандан бери 6000ге жакын бүтүрүүчүнү уядан учурдук. Графикалык дизайн боюнча билим алуу азыркы замандын талабы. Окуу жайда бул багытты өздөштүргөндөр макеттерди, жарнамаларды, отчетторду, логотиптерди, таңгактарды жана башка материалдарды акылдуу интеграциялоо аркылуу жаратышат. Окуу жайды аяктаган соң аларга суроо талап күч. Мен бул жерде 3-чү жылды окуп жатам, 3-чү курста. Мен дипломдук долбоорум бул китепке иллюстрациялар. Кыскасы өзүбүздүн кыргыз эл жомокторун алып туруп, кыскача китептер жасап жатам. Алардын ичинде көптөгөн иллюстрация жана оформление алып турат. Бул Кыргызстандын ичинде абдан татыктуу окуу жай болуп эсептелет. Бул жерде көптөгөн жакшы инсандар өсүп өткөн. Ошол эле айта кетсек, Чуйков, Гапаратиев бул мага абдан чоң сыймык болуп эсептелет. Дагы бир өзгөчөлүк текстилдик көркөм иштетүү бөлүмүнө таандык. Бул бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнө да улам суроо талап көбөйдү. Быйыл деген мына 8 кыз бүтүп атат. Ушунда мына 8 кыз ага чейин дипломго чейин ар кайсында иштер жасашат. Мындай панолор жасат, кийизден зым кошуп, рельефный кылып, объем кылып, андан тышкары мындай кооздоо формалар жасашат, чийлер жасашат. Шырдакты жасашат, шырдактын ошо өзүнүн техникасын бузбай туруп, бизге апаларыбыз берип кеткен өнөрдү ушуну кайра эле улантып, ушунун негизинде азыркы турмушка ылайыктап бөлмөлөргө ар кайсысына иштер жасайбыз. Мына материалга дагы роспись деп коет, ушунда жасашат, баш кийимдерди жасашат, сумкаларды жасашат, стринг-арт деп коет, мык менен, зым менен, жиптер менен иштер жасашат. Момундай шырмалар жасашат бөлүмдөргө ылайыктап. Андан тышкары бул дипломдук иш негизичи, былтыркы бүткөн кыздардын иштери бул гобелен деп коет. Муну токулат да, токулуп муну деген мисалы үчүн дипломго 3 ай берилет. 3 айдын ичинде тынбай, кээде даже выходнойдо жок болуп калат да. Мурун 4 ай болчу, муну 3 ай, 4 айдын ичинде бүтүрдү мунучу. Бул деле ушу 4 айдын ичинде жасалган иштер, бул баягы күз деген иш. Күз деген иш ушундай бул жерде токугандын ар кайсындай түрлөрүн үйрөнүшөт. Жиптердин өрмөлөрүн ар кайсына түрлөрүн үйрөнүшөт. Андан тышкары да мына биринчи шапка жасаш үчүн мондай эскиздер жасашат. Анан кандай материалдан жасалат экен, ушунун баарын көргөзүп, андан кийин материал өтөбүз да. Бизде окуу процесси негизи рисунок, живопись, композиция, анан кийин мастерство деген ушундай сабактар бар. Ошолорду өтүшөт. Биздин балдар эң негизгиси ушу биздин сүрөтчүлүктө бул
сүрөт сабагы болуп эсептелет. Сүрөт сабагы ошол балдар өзүнүн оюн кагазга түшүрүш үчүн сүрөт тартканды билиш керек. Ошол оюн кагазга чагылдыра билиш керек да. Ошол аркылуу анан биз аны композиция дейбиз. Композиция аркылуу өзүлөрүнүн ойлорун түшүрөт кагазга. Анан кийин биз материалга өтөбүз. Бул жерде көрүп аткан сиздердики азыр ошол балдардын чеберкана сабагында, чеберчилик сабагында жасаган иштери. Бул 4-курстар, 1-2, 3 курста үйрөнгөн өнөрлөрүн азыр ушул жерде баягы технический отработка деп коебуз. Ошол мастерствосун мындайча айтканда оттачивать этип, баягы өзлөрүнүн чеберчилигин көрсөтөт. Бул жерде ошо кыргыздын эң баягы татаал көркөм буюмдарынын бири ат жаптык. Ошо ат жаптыктын детальдары, ошонун элементтери. Мисалы, бул булгары жалгыз эле өзү бетине сүрөт тартсак, кичине мындай начар көрүнүп калат да. Аны толукташ үчүн биз башка материалдар менен айкалыштырабыз. Биз бул жылы уядан учуп жаткан бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалайбыз. Ал эми окуу жай өнөрлүү балдарды күтөт.